Интернет блоктарынан алынған мағлұматтармен таныштырып, сайтқа саяхат берүүсү өз ишин баштайт. Студияда Бектур Жумабаев, саламатсыздарбы? Премьерге аңчылык жанданды. Мухаммедкалый Абылгазиевдин позициясына айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин башчысы Абдыкалык Рустамовдун камакка алынышы олуттуу сокку урду. Бул атка минер эч жактан эле бирди көргөнү калган эле. Ага коомчулуктун да, укук коргоо органдарынын да бере турган суроолор көбөйүп кеткен. Аны колдогон башкы кожосу так ушул өкмөт башчы Абылгазиев болчу. Абылгазиев аны ТС Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүндө биринчи вице-премьер-министр болуп иштегенден бери эле колдоп келатканы маалым. Баса Рустамовдун дагы бир өнөктөшү деп Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркуловдо айтылып келген. Булар экөө ошол кезде тоо текелерин атууга мориторий киргизиш керек дешип, бир нече жылдар бою далбастап чуркап жүрүшпөдү беле. Кызыл китептеги жаныбарларды атууга ышкысы күч чет элдик турист мергенчилерден бапыраган акча түшөт. Андайды ким колдон алдырып жиберсен? Эми ушул чакта премьер позициясын алдырып баратканы ачык болуп калганда күзүндө эмне болор экен? Конституция боюнча ар кандай өкмөт Жогорку кеңешке кезектеги шайлоо болору менен отставкага кетиши керек. Бул шайлоо туптуура 1 жылдан кийин 2020-жылы болоору белгилүү. Ошондой болгон соң премьерди 1 жылга алмаштыруунун эмне зарылчылыгы бар? Муну президент Сооронбай Жээнбеков ойлонушу керек. Арийне жаңы кабинет түзүлүп, пландар кабыл алынып, ишке киришкенче 1 жыл өтүп кетиши мүмкүн. Баарын кумтөр менен бекитиле турган жаңы келишим чечиши ыктымал. Өкмөткө Центера менен жаңы келишим бекитүү үчүн 31-июлга чейин убакыт берилди. Бул дата өтүп кетсе да келишим алиге чейин бекитиле элек. Бирок жаңы келишим долбоору канадалыктар менен макулдашылды дешти. Бирок аны коомчулукка көрсөтүшкөн жок. Эми аны парламенттик талкууга алып чыгып, Жогорку кеңеш четке кага турган болсо, анда Абылгазиевдин карьерасы бүттү деп эсептей берсе болот. Эгерде жактырып калса, анда ар кандай башка варианттары болушу мүмкүн деп Багыт Кейжи гезити өз пикирин коомчулукка жарыялаган. Премьер-министрликке дагы бир белгисиз фигура тапталууда. Bir aydan soң премьер Мухаммедкалый Абылгазиевдин кете турганы ордуна Темир Сариев, Азиз Суракматов же Канатбек Исаевдин келери болжолгонуп, коомчулукта бир топ талкууларды жаратты. Азырынча үчөөнүн аты аталууда. Айрым маалыматтар боюнча күтүүсүздөн дагы бир талапкер чыгары. Аны азырынча эч ким этибар албай атканы распы. Жакынкы күндөрү ошол белгисиз фигура сыноодон өтсө, аты коомчулукка жарыяланат. Эмесе ким экенин ачыктабай күтө туралы дейт Азия Ньюс гезити. Сындан башы чыкпаган Жеңиш Разаковго элдин тагдырын тапшыруу өтө кооптуу. Күч түзүмдөрүн тейлеген вице-премьер-министр Жеңиш Разаков маселе чечип жүргөнсүп Кытай элчиси менен жолугушуу кылганын өкмөттөн жарыялашкан. Көп өтпөй Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги Солтоң Сары кениндеги окуя боюнча билдирүү таратышты. Анда кытайлык компаниянын кызматкерлерине олуттуу залал келгени, экономикалык жактан арбын жоготууларга учураганы, ошондой эле жаңжалды кылдат иликтөөнү күнөөлүүлөрдүн катал жазага тартылышы талап кылышкан. Алардын версиясы боюнча чогулган жергиликтүүлөр компанияга мыйзамсыз түрдө кирип келишип, жумушчуларды урт-токмокко алышаттыр. Мындай шартта кытайлык ишкананын укугу корголушу керек деген, коопсуздук камсыздалышын жана жараталгандарга медициналык жардам көрсөтүлүшүн баса белгилешет. Кыскасы, күнөөнү өкмөткө ачык эле оодары менен зыкылдатып койдуго. Ал эми Солтоң Сарыдагы кенди иштетүүдө экологиялык эрежелер сакталбаганы, малдын кырылганы, жергиликтүү тургундардын ооруганы эмнеге айтылбайт? Ооба, кандай гана жаңжал болбосун эч убакта бир гана тарабынан кетпейт. Эки жакта тең кемчиликтер болот. Мына ошондой шартта дыкат талдап, Жеңиш Разаковду карапайым калктын таламын талашып, алгылыктуу сөз айтып чыктыбы? Кайдан? Бул эргул кыргыз-тажик чек арасында чыр чыкканда да барып, аялдардын таландысында калып, кулагын жапырып качып келгенин көргөнбүз да. Кайсы гана кызматты аркалабасын Разаков эт менен челдин ортосунда жүргөндөй болуп, дайыма сыныгып бир изгилигин көрсөтө элекко. Анан ушундай кадрдын колуна элдин тагдырын кантип берип атабыз? Өтө өкүнүчтүү деп Азия Ньюс гезити өз пикирин коомчулукка жарыялаган. Кашкар Жунушалиев министр болуп келгени милицияда реформа болмок турсун кайра артка кетти. Кана, кайсы кыйраткан ишин кеп кылабыз? Тескерисинче ички иштер министрлигинин ичинде интрига күчөп, орун басарлары менен тымызын тирешкени, айрым башкармалыктын начальниктерин ачык эле жирип куугунтуктаганы көнүмүшкө айландыгы. Кыргыз-тажик чек арасында Солтоң Сарыда чатактар улам-улам чыгууда. Мындайда алдын ала иш жүргүзүп, анализдеп, өлкөдөгү туруктуулукту камсыздоо үчүн күрөшүш керек болчу. Андай ийгилигин көрө алган жокпуз. Ички иштер министрлиги Батукаевдин
Кыргызстандан чыгып кетиши боюнча дөңгөрөтө кылмыш ишин козгоп алып, тергөөнү алалап жүргүзгөнү. Анан калса Атамбаевка 3 жолу чакыруу жөнөтүшүп, аягында какбашка жегендей отуруп калышты. Мыйзамдуулукту сындырышты, мамлекеттин кадырын кетиришти. Дача суудагы кырсыкты тергөөдө тыйынга арзый турган иш кыла алышпады. Өлкөдөгү кылмыштуулук менен күрөшүүдө ийгиликтерди көрө алган жокпуз. Кана статистика? Тилекке каршы ар ай сайын милиция кызматкерлери кылмышка шектелишет, камалышат. Мына ушул сыяктуу жат көрүнүштөр Ички иштер министрлигинин ишин иритип атканда. Азия News гезити менен Кашкар Жунушалиев соттошкондон айланабы. 7-башкармалыктын начальниги Бакыт Матмусаев өзүнө чиркеп алып, Азия News'тан баш аягы 10 миллион сом доолап атышкан кербездери. Жолуңар болгурлар, гезиттин иши ушулда. Иштей албаган аткаминерди сындайт, көзүн ачып турат. Андан көрө өз милдетин тыңгылыктуу аткарып алып, кылган эмгеги менен үлгү көрсөтпөйт беле. Деги бийиктигин көрө албадык. Айтор Жунушалиев алыска чуркубай калды. Жакында соодасы бүтөт. Раим Атраимовдун миңдеген тарапташтары эмнеге кыжалат болушууда? Азия News гезитинин өткөн санында Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов Раим 2 жылдан бери соттун чечимин жана Финполдун жыйынтыгын күтүп, эч жака барбай отурду. Азыр эч кандай мамлекеттик кызматка бара турган маанайы жок. Туркиядагы бир ири холдингдердин биринчи вице-президенттик орунга сунуш түшкөн. Мүмкүн ал сунушту кабыл алат деп интервьюсунда бүйүр кызыткан кепти кошо кеткен. Бул кабардан соң Раим Атраимовдун жүздөгөн, миңдеген тарапташтары, күйөрмандары кыжалат болушуп, ал Туркияга эмес мекенине гана иштей турганына тилектештик билдирип атышыптыр. Калың элдин мындай колдоосуна жылдар бою жасаган жакшылыктары себеп болуп атса керек. Ал эми кийинки жылы парламенттик шайлоодо Раим мырзаны үлкөн атаандаш катары көрүп атышкан саясий күчтөр тымпыя калышып иштеринен кудуңдашканы байкалды. Того тере тыңчыкманы көрө албаган баягы эле ичитар элитабыздын кесепети тура. Буга чейин деле саясатчылардын түрдүү жаласына каралоосуна кабылып келген Раим Атраимовду акыры карапайым эл туура түшүнө баштаганы жөн жерден эмес го. Булак Азия News. Солтоң Сарыда Аскар Салымбеков менен Аманбай Кайыповдун үлүштөрү барбы? Солтоң Сары кенендеги Жоңчи компания Кытай Токен компаниясынын ишмердүүлүгү токтоду. Кайсы убакытка чейин экендиги азырынча маалым эмес. Жүзү кургурдук десе, азыр бул компаниянын ишмердүүлүгү тууралуу анын аки-чүкүсүн ар тараптан изилдөөлөр башталып турган кези. Кытайга олчойгон карызыбыз бар. Бул жагынан алып караганда кыргыз бийлиги күн карама болуп турган чагы. Бийликтин 6 айласы кетип турат. Өйдө тартса өгүз өлөт, ылдый тартса арабасынат кейпин кийип. Бир чети элди ойлоп, экинчиси Кытай мамлекетин ойлоп. Карыздан тышкары жакында эле өткөн ШОСтун жалпы чыгымын көтөргөнү тууралуу дагы айтылып кетти. Орой алганда, эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени, эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени дегендей тур калтырган сайт. Эми муну чечип, бир бале кыл деп Орусия президенти Путинге жалдырайбызбы? Бул жакта турган карапайым эл сарсана болуп убайым тарта баштады. Анысы ал, калк айтса калп айтат дейт эмеспи? Ошол Солтоң Сарыдагы Жоңчи компания Кытай Токен компаниясында Дордой ассоциациясынын башчысы Аскар Салымбеков менен контролер атка конгон Аманбай Кайыповдун да үлүштөрү барбы? Бул суроонун жандырмагын биле албай жергиликтүү эл уудуу боло баштады. Көпчүлүктө түшүнбөй турган чагы, эми биз Аскар менен Аманбай мырзаларга собол таштадык. Эл аны билсин да. Булак Азия News. Интернет булактарынан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Эскерте кетсек, 7-канал сайт беттеринен алынган маалыматтардын маани маңызына жооптуу эмес. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман болуңуздар.